Жогорку кеңеш кечээки эле сындалып аткан жогорку кеңеш эмес болчу да. Мен ушунча берет элем да. Кечээки эле бир атка ыйгарым алып калган жогорку кеңеш эмес болчу. Бир мезгилде легендарлуу парламент болгон. Ошол легендарлуу парламентте жанагы сиз суроо берип аткан акындар болгон. Биздин баштапкы парламентаризмди карап көрө турган болсок, ошол жерде элибиздин нукура руханий лидерлери эл өкүл болуп келишкен. Алардын аттарын атабасак дагы белгилүү. Мүмкүн атасак да болот. Мына мисалы Алымкул Үсөнбаев, Замирбек Үсөнбаевдин атасы депутат болгон, Эстебес Турсуналиев депутат болгон, кечээ Дооронбек Садырбаев депутат болгон, Садык Шернияз маданияттын өкүлү ал депутат болгон, Каныбек Иманалиев өңдүүлөр, журналисттер депутат болуп келген. Анан акын жыргатмак беле, акын кантип депутат болот деген суроону берип атпайсызбы? Ошондой соц тармактарда жайылды. Биз эл аралап жүргөндө дагы айттык ошол үгүт иштеринде. Биздин оппоненттерибиз дагы ошондой сөздөрдү айтып аткан үчүн. Демек жалаң эле коомчулук оппоненттер да ошо басым жасады да. Басым жасады. Мирлан акын баары эмне кылышат, ал жака барып бир жазабы деген сыяктуу сөздөр болот да. Ооба. Ырдагы бул Кудайдын берген белеги. Анан биз айттык, эгер биз бүгүн ырды кандай жазсак, эртең Кудай колдоп, эл шайлап өтө турган болсок, мыйзамды да ошондой жазабыз. Ташка, тамга баскандай жазабыз. Аны жазып эле эмес, көзөмөлдөй алабыз. Анткени ким каякта кандай окуп атат дегендей. Ким кандай мыйзам жазып атат? Ооба, акын эмес, башкалар келишти, көрүп атабыз. Бирок алардын ишмердүүлүгү кандай болду деген да бир солдойгон соол бар да, туурабы? Биз бүгүн жөн эле көңдөй көкүрөктү ургулай бербешибиз керек. Биз парламент десе каяка баратканыбызды билишибиз керек дедик. Парламент деген балык баккан аквариум эмес.